Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө коомчулукта ошол кайрымдуулук иштери боюнча алектенип, ушундай бир алыста туруп, бирок жакындан колдоо көрсөтүүнүн аракетин жасап, ортодо бир татыктуу көпүрө болсо экенбиз. Элден бүгүнкү күндө өтө көп кайрылуулар болууда. Күнүнө 30дан ашык кайрылуу болот. Бирок бул кайрылуу биздин жөн эле кулагыбыз менен угуп коюу эмес, бул жүрөктөн ушунчалык жүрөк ыйлай тургандай тагдырлар кайрылууда. Бирок ошол кайрылуунун бири мына азыр биз келдик. Биз келген бул Полтавка айылында экен. Ушул энекебиздин өтө аянычтуу тагдыры, ушул коляскага муктаж болуп тургандыгы, ушул маселе боюнча бүгүн азыр келип, чогуу бир келип мына кече күнү биз ушул энекебизди көрүп, бул эжекебиз, сиз кызысыз, Кыз болгон. Ушул эжекебиз кече күнү бизге кайрылган. Бизге видео жөнөткөн ушул апа эненин. Жалгыз эле кыз болгон мен өзүмчү. Эркек балдары жок. Майкелерим жок. Негетим жок, жалгыз өзүм жалгыз болгон өзүм карайм. Өзүм 4 балам бар. Жолдошуңуз жок, а? Жолдошум жок. Эмне болду? 4-чү балам кош бойлуу кезимде кеткен. Дайынсыз, а? Дайынсыз. Бул жерде квартирада турасызбы? Квартирада турам. Бул жер дагы сатылат деп жазып койгон. Кайсы күнү сатылып кетет белгисиз да. Мындай квартирага чыгып жашайын десем бербейт экен ол адамгачы. Бул жерде өзүңүз каяктан болосуз? Оштон кайган өзгөндөн, э? Бишкекке негизи келип отуруп ташканыңызга көп эле болгон, э? Көп эле болгон. 2011. Үйдү кандай камсыздоо? Балдарды кантип метип атасыз? Үйдү мындан мурун мен азыр такка эле өзүм ушу бабам менен алечимин, анан кичинекей балам бар окуп аткан. Ошону карайм. Анан бул балам азыр 8ге көчтү, полияга чыгат. Анан кээде өзүм чыгам, экөөбүз чыгабыз. Тетиги 3-класста окуган балам ушул эки кичинекей апамды карайт. Чоң апаны мындай эмеде
отуруп калганда канча убакыт болду дедиз? 2 жыл болду. 2 жылдан сүйлөбөйбү? Биринчи бул повторный инсульт алган. Туугандары Энеке, Кудай буйрса сиз жалгызмын дебеңиз. Биз Кудай буйрса Кыргыздын намустуу уулдары бар, кыздары бар. Энеке, эч убакта ыйлабагыла. Силердин көзүңөрдүн жашын сүртө турган уулдар бар. Мына биз келдик. Биз эми буга чейин билбечик да. Кабарын билбечик. Мына кызыңызга Аллах ыраазы болсун, эки дүйнө ыраазы болгон болсун энеке. Сизди ушинтип татынакап, карап, багып, карап отургандыгына канчалаган кыздар бар, ата-энесинин алдында кызмат кыла албагандар бар. Анан сизге да Алла ыраазы болсун, Кудайым буйрса. Биз мындан кийин дайыма маалымат алып турабыз, чоң апа. Анан азыр эме кылайлы. Бул сиздин балдарыңыздарга мына биздин могул туш тарапта биздин мекендештер бар. Анан ошо кыздарыңызга мондай тиги эмелер өздөрү базарларда отурушат. Кийин беребиз. Кел. Могу эмени ылайыктап көрүңүз. Мына костюмдарды ушул урматтуу мекендеш, сиздер ушул четте туруп, мына Россиядан, Казакстан, деги эле каяктан болбосун жөнөткөн мына кийимдерди билесиздер. Мына ушундай кийимдер, мына ушундай бир туугандарыбызга, мына ушу бир туугандарыбызга кийинтип коебуз, байжан. Анан могул кийимдер болсо көйнөк могу кызыңызга, могул кызыңызга бизге ушунун баарын Келсең мына кийип көрчү. туш тараптан жөнөтчү. Мындай эмелердичи. Кийгизсеңиз алда көйнөктө мына кызга. Ушунун размери экен өзү. Болот азыр ушунун размери да. 6000 десе жөө мына. Сонун кылып кийесиң. Тиги костюм келсең сен. Мага размери кичекейби? Я. Кызыңызга кел мына. Жана кечене эмеден карап эле бестер эмет ал. Анан өзүңүзгө Анан кызыңызга жандагы эмет калыпсың, өзүңүзгө. Балдарыңызга Кудай буйрса. Анан бул энекени бул коляскага эме кылып отургузайлы, Раста. Кандай кылып отургузайлы? Ошо мына Ой мени точно ал, Урматтуу мекендештер, кыргыздын жигити катары ар бир кыргыздын энесин өз энебиздей көрүп, сый урматка бөлөп, бул бир келген жалганда жакшылык кылып калууга чакырык кылабыз. Бүгүнкү жаштык эртең бизден да кетет, өтөт. Бирок эртеңки келчү карлык биз үчүн дагы дөөлөттүү болсун үчүн ушул жаш кезибизде иш менен карыганда бизге ошол ашка барчу, сый урмат көрчү, жолдорду издешликке ошондой бир жакшылык кылууга гана чакырык кылабыз. Кел мекендеш, баарыбыз биргеликте кыргызды жакшылыкка гана чакырык кылып, ынтымакка, биримдүүлүккө, мына ушундай айкөлдүүлүккө, боорукерликке, мээримдүүлүккө, кайрымдуулукка чакырык кылабыз. Мындай энелерибиз бизге окшогон кыргыздын жигиттеринин жардамын күтөт. Булар бизден башка кимди күтөт? Ошон үчүн ар бир кыргыздын жигити милдеттүү мындай энени өз кучагына алып, өз энесиндей көрүп, мына бул энекебизге Аллах Таала уулду насип кылбаган экен. Уулу болгондо өз уулу өз энесин багып алмак эле. Анан ошон үчүн баарыбыз колубуздан келишинче өз салымыбызды кошуп, жашоосунун тагдырынын жакшы жакка өзгөрүшүнө салым кылып, Кудай үчүн, Кудай ыраазылыгы үчүн сооп таап калууга, ар кимибиз өзүбүз үчүн сооп таап калууга шашылайлы. Биз сиздерди ар бир кыргыздын уулун жана мусулман бир боор мекендешти жакшылык кылуу
Мынакей урматтуу мекендештер, мына ушул келген колясканы дагы алыстан жөнөткөн бир тууганым мекендеш, Аллах разы болсун сиздерден. Ушу сиздердин жөнөткөн аманат, мына ушул колясканы дагы жөнөткөн бир тууганым ушул өзүнүн апасы отуруп жүргөн коляска экен. Ушул колясканы ушундай бир жакшылыкка жумшап койсоңор экен, ушундай бир дарекке жеткизип койсоңор экен деген сунуш менен бизге жөнөткөнсүз. Сиздерден келген бир дагы аманатка кыянат кылдырбастан дарекке жеткизип. Мынакей апабыз эми эшикке чыгып, энеке. Чыгып. Апа экен. Кудайым буйруса мынакей эшикке чыгып, апабыз кичине көтөрбөй, кичи жеңил болот эшикке эс алып чыкканына. Эжекебиз көтөрүп чыгып аткан видеону көргөнбүз кече. Бул өтө чоң бирөөнү сүйүнтүш, бул чыныгы мусулмандык бийик сапат. Кыйналбаңыз эжеке. Кудай сизден Алла разы болгон болсун. Мына балдарыңыз, жигиттериңиз мына чоңойот мынагулар Кудай буйруса. Мына жигит чоңойот Кудай буйруса. Кызмат кылат. Кудай буйруса. Биз улам кабар алып турабыз, Апанын тилин алган жакшы жигит болсун буйруса. Кудай насип кылса. Анан үйдө дагы башка да кандай маселелер бар эже? Үйдө маселелер. Жак неме эшигим болбой калгандан бергечи. Эшик жок турабы азыр, Мына бул үйдүн эшиги жок, үйдө мынакей азыр эшиги жок экен, эжеке жашап аткан үйдүн мынакей. Балдар менен ушул үйдө экен. Эми бул биз мындай энелерге биз бүгүн балдар мына уулдары чоңой элек, бели күчкө толо элек кез экен. Мындай учурда биз карап туруп алсак, бул адамдык сапатка туура келбейт. Ошон үчүн биз колубуздан келишинче аракет кылуу аракетин жасайбыз, Кудай буйруса. Кудай насип кылса. Анан мындай акыбалда биз карап турбайбыз, энеке, Кудай буйруса. Биз мындай акыбалда карап турбайбыз. Биз колубуздан келишинче аракет кылабыз, Кудайым буйруса. Улам кабар алып турабыз, буйруса. Урматтуу мекендештер, мына сиздер көрүп аткандарыңыздар эле бул энекебиз өзүнүн апасын таштабай багып атат. Биз милдеттүүбүз. Себеп дегенде бизди апаларыбыз кичекейибизден жиркенбестен бизди чоңойтту. Биз бүгүнкү күн апаларыбызга жиркенип, канча апаларыбыз бар, карлар үйүндө турат. Балдары бар, кыздары бар. Бирок ошо төрө өстүргөн кызы, баласы таштап коюп, өздөрү. Бул апалар биздин бейишибиз. Апаларыбыз бар, биздин бейишибиздин эшиги ачык. Качан бул апаларыбыз дүнүйдөн өтүп кеткенден кийин бейиштин эшиги жабылып калат бизге. Ал эшикти биз анын ачыкчын таап гана ача алабыз да. Ачыкчын таппасак эч качан ачылбайт. Урматтуу бир туугандар, ушуну биз жакшы эске алайлы. Ата-эне разы болсо биздин Аллах разы. Ата-эне наразы болсо Аллах наразы болот. Бул бүгүнкү күнү биздин ата-энебиз бар, биздин бактыбыз бар. Балдарын чакыр. Ата-энебиз бар, биздин бактыбыз бар. Ошон үчүн биз ата-энебизге кызмат кылып калайлы. Картаңдардын үйүнө өткөрүп салган бир туугандарыбыз болсо, көз өткөт электе сиздерге биз эскертүү, барып ата-энеңиздерди алып келиңиздер үйгө. Кызматын кылыңыздар. Бүгүнкү күнү сиздер ата-энеге кандай мамиле жасаган болсоңуздар, эртең сөзсүз балдарыңыздардан, кыздарыңыздардан ошол мамилени көрөсүздөр. Сиздер ойлобоңуздар, биз ушул ойдон өтүп кетебиз деп. Сиздер да картаясыздар. Алла таалам сиздерге да бир күн бир сыноону берип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ата-энелерге кызмат кылайлы. Ата-энелерге жатып алып кызмат кылайлы. Көтөрүп жүрүп ата-энебизди разы кылып бул дүйнөнү өтөлү. Урматтуу мекендештер, ушул бизде ойлонтурган ушул бул акырет иши өтө катуу, азабы катуу. Ошол азаптан коркуп, биз бүгүнкү күнү жакшылык иштерди кылып калайлы. Жамандык иштерден Алла Таала өзү сактаган болсун. Биз балам экөөбүз поляга чыгабыз. Анан кийин полядан келгиче бул кичинекей балам тайнесин карайт, балдарын карайт. 1 жаш 8 ай балам бар, аны карайт. Анан кийин күн салкындаганда бул жерге журканды салып туруп, төшөк салып туруп, бияка көтөрүп чыгабыз. Бул жакачы. Анан кийин үйдө деле мындай немелер деле жок, условиялар деле жок жуунтканга. Жуунтканда деле бул жака эшикке алып чыгып эле жуунтуп, кайра көтөрүп алып киребиз, кайра алып чыгабыз. Ошондой да немеси. Сиз өзүңүз
апанын бир эле кызысыз. Мен өзүм жалгыз кыз болом, бир эле кыз болом. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Илай берет ошол эркек балам жок. Ушундай эркек балам болгондо ушинтип утурбайт элем. Ыйлабаңыз, эркек бала мына биз барбыз, энеке биз барбыз. Кудай буйрса биз барбыз. Ыйлабаңыз. Биз сиздин уулуңуздай кызмат кылабыз алдыңызда, Кудай насип кылса. Сага күч келдим деп ошентет. Аллахым. Бул Аллахтын берген мээнети, буюрса жакшы болот бардыгы. Мына Алла таалам сизди берип коюптур, кызыңызды берип коюптур сизге, шүгүр кылыңыз. Кээ бирлери бар, кызы дагы, баласы дагы жок. Ошондой апаларыбыз бар. Мына силерге кызыңызды бериптир, мына неберелериңиз бар экен, балдар, булар чоңоет буюрса баары жакшы болот. Мындай жигиттер, мына Кудай буйрса, урматтуу мекендештер, мына ушундай кичинекей биздин тырмактай болгон кыргыз бир туугандарыбызды биз эч убакта мындай акыбалда таштап коюп, биз көчөдө жылтырап база албайбыз. Мына ушул бели күчкө толуп, мына акыл эз акылга толуп, жигит болгончо мына Кудай буйрса биз жанында тирек болобуз. Анан булар күчкө толгондон кийин анан Кудай буйрса мына бул жигиттер дагы мына эненин жакшы тарбиясын алган жигит эртең Кудай буйрса сөзсүз өлкөсүнө салымын кошот. Кудай буйрса. Анан Аллах Таала ар бир кылган ишибизге жараткандын жардамы болсун. Энекеме ден соолук өмүр берсин. Кыйналбасын. Сизге бекем ден соолук эжеке. Кудай буйрса. Рахмат ушул мекендештериме, ушул апама коляска жөнөткөндөргө, балдарга кийим кече жөнөткөндөргө бардыгына ыраазычылыгымды билдиремин. Аман болсун, тынч болсун, тапкан туткандары жакшылыктарга буйрсун, мекендештеримин чоң рахмат каалаймын. Өзүмдү таптай алган, өлгүчө мактай алган, өмүрүн арнап туруп, өлүмдөн сактай алган атама дуа кылдым. Балам деп төрөп баккан, бешке бөлөп баккан, бар жанын тартуу кылып, батага жөлөп баккан апама дуа кылдым. Сүйүүмдү беттегин деп, сагынсам эстегин деп, санаамың чекпегин деп, сатылып кетпегин деп мекенге дуа кылдым. Ийгилик терип сунган, ишиме келип турган, динимдин нуру болуп, илимин берип турган устазга дуа кылдым. 3 кызын төрөп берген, күч берип жөлөп келген, түнүмдүн айы болуп, кышымдын жайы болуп, жарыма дуа кылдым. Жараткан колдосун деп, ар ишин оңдосун деп, бир ишин аткараарда периште жолдосун деп балама дуа кылдым. Артаңда салам деген, алкыштап барам деген, алдыга бассаң болду, аркаңда калам деген коңшуга дуа кылдым. Кызматка жөнөп турган, кыйшайсаң жөлөп турган, кыйналсаң колдон алып, карызын төлөп турган тууганга дуа кылдым. Турмушун көрүп турган, тапканын бөлүп турган, таштабай кыйын кезде талапка көнүп турган досторго дуа кылдым. Бар болсо алгын деген, болбосо калгын деген, бөлүнбөй колдон кармап, бийиктеп баргын деген байкеме дуа кылдым. Эркелеп таптап турган, эл журтка мактап турган, акылын айтып мага абийирин сактап турган эжеме дуа кылдым. Улуу деп урмат кылган, унчукпай кызмат кылган, ишиме колун сунган, ийгилик жолун сунган иниме дуа кылдым. Оорусаң ыйлап турган, ойгонсоң сыйлап турган, барганда кабар алып, берээрин жыйнап турган карындашыма дуа кылдым. Арырын жаттасын деп, арамды катпасын деп, ааламды жаратуучу Аллахты мактасын деп акынга дуа кылдым. Эмгегин сактасын деп, эл жерин сатпасын деп, эл журтун мактасын деп, элинен качпасын деп бийликке дуа кылдым. Карызын төлөсүн деп, кыргызга жөнөсүн деп, келгенде колдон алып, кыйындар жолосун деп жардыга дуа кылдым. Баштарын сыласын деп, баарынан чыдасын деп, бир Аллах насип кылса, бейишке чыгасың деп жетимге дуа кылдым. Аллахым колдосун деп, акыйкат орносун деп, ар нерсе жаралган соң Аллахты ойлосун деп ааламга дуа кылдым. Күйүткө толуп турган, күнөөлүү болуп турган, күнөөмдү кечиргин деп карегим солуп турган өзүмө дуа кылдым.